The London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Түштүк Корея АКШ санкциясын бузган кемени кармаганын билдирди. Кытай Түндүк Кореялык кемеге мунай куйдурууга жол бергенин четке кагууда. Консервативдүү багытка түшүп, эркин ой жүгүртүүнү куугунтукка алган Түркиядан окумуштуулар, еврейлер жана либералдар чыгып кетүүдө. Европалык хакерлер ачыкка чыгып, маалыматты коргоо боюнча жыйынга келди. Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик баяндамабызда. Түштүк Корея ноябрда кабыл алынган эл аралык санкцияны бузду деген негизде Ким Жон Ундун режимине мунай ташып баратканын шекшип, Гонконгдо катталган кемени кармаганын маалымдады. Буунун чечимине ылайык Пенянга барчу кемеге башка кемеден товар жүктөөгө тыюу салынат. Ал арада Кытай Түндүк Кореялык кемеге мунай куйдурууга жол берди деген АКШ президентинин дооматын четке какты. Дональд Трамп Кытай ууру кылган жеринен кармалды деп Твиттерине жазган соң, Кытай Пенянга каршы буунун санкциясын аткарып жатканын жүйө келтирди. Түндүк Кореянын өзөктүк программасы анын коңшуларын жана батышты санаага салып келет. BBC Түштүк Кореялыктар жана Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк дымагына кандай реакция кылганына серип салат. Сеулдун борборунда күзөтчү алмашуу жөрөлгөсү өтүүдө. Бүгүнкү коркунуч Сеулдан алыс эмес. Кырдаал бул жылы болуп көрбөгөндөй курчуп кетти. Чек арага келгендер чек аранын ары жагында жашагандардын турмушуна кызыгуу менен көз салууда. Түштүк кореялыктар Ким Чен Ындан анчейин деле коркушпайт. Ким Мин Йон аттуу киши Түндүк Кореянын диктаторуна окшош кийинип алып, борбордун көчөсүнө чыкканында аны көрүп корккон эл болгон жок. Айрымдар аны өтө коркунучтуу киши дешет. Бирок биз генерал Ким Чен Ындан коркпойбуз. Бирок Корея университеттеринин биринде профессор болуп иштеген Парк Хви Ракка мындай ойлор жакпайт. Менин оюмча, жакшы сөз айтып коюу же сарсанолбо баары жакшы деп айтып коюу оңой. Бирок келечектеги муунду коргоо үчүн биз катаал чараларды көрүшүбүз зарыл. Жаман жагдайларга даяр турушубуз керек. Үйүңүздүн алдында өзөктүк бомбадан сактануу үчүн бункер болушун каалайсызбы? Мындай бункерде узак убакытка жер алдында жашоону мүмкүн кылган болгон шарттар бар болот. Бирок аны орнотуу $50,000 турат. Түндүк Корея өкмөтү рационалдуу, светтик жана аларда жашагалары келет. Алар менен сүйлөшүү мүмкүн. Жагдай албетте биз каалагандан начар, бирок элди коркутуп сөз согушун уланта берүү туура эмес. Эгер өзөктүк согуш чыгып кетсе, Түндүк Корея анын чордонунда болот. Бирок ага карабай, жергиликтүү калк күнүмдүк жашоосун адаттагыдай эле тынч улантууда. Түркиянын сынчылары үчүн 2017 жыл оор болду. Президент Эрдоган бийлик тизгинин бекемдеп, 1,5 жыл мурун ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин 6,000 кишини каматты. Анын жактоочулары туруктуулукту эңсеп жатса, эркин ой жүгүрткөн окумуштуулар жана либералдар өлкөдөн кетүүгө мажбур болду. Булен Сомей Истанбулдан Бельгияга көчүүдө. Эркин ой жүгүртүү барган сайын мүмкүн эмес болуп, сынчылар өлкөдөн чыгып кетүү жолдорун издөөдө. Ишке ашпай калган төңкөрүштөн бери сиз жер которууга мажбурсуз же өкмөткө каршы чыгууңуз керек. Жумуштан алынган 1100 академикти колдогон демонстрация өтүүдө. Алар кызматтан алынган 150,000 кишилердин бир бөлүгү. Түркия барган сайын консервативдүү болуп бара жатат. Ал эми либералдуу көз караштагы жарандары аргасыздан өлкөдөн чыгып кетүүдө. BBC'нин изилдөөсүнө ылайык 700-ге жакын түркиялык академиктер башка өлкөлөрдөн баспаанек сураган. Соңку 5 жылдын ичинде Британияга көчүп келген түрктөрдүн саны 17,000ге көбөйгөн. Германияга кеткендердин саны 7,000ге көбөйгөн. Ал эми Францияга баргандардын саны 5,000ге өстү. 4,000ден ашуун түркиялык жүйөт Испания менен Португалиянын жарандыгына тапшырган. Көптөгөн башка түркиялыктар да бул эки өлкөгө көчүүнү каалайт. Менин ой пикирим эч кимге маанилүү эмес. Менин жашоо болгон көз карашым баркыта албайт. Кайсы бир тарапты тандабасаң, сенин бизнесиң токтоп калат. Сөзсүз суннит мусулман болушуң керек, өкмөттү колдошуң керек. Мен үчүн бул өлкөдө жада калса дем алуу да кыйын болуп калды. Көптөр Грецияда жаңы турмуш баштоодо. Алар Грецияда кыймылсыз мүлк сатып алып, дароо эле жарандыгында алышат.
West Europe needs them for all the dreary jobs. 100 миңдеген түрктөр 1960-жылдары Германияга арзан жумушчу күч катары кеткен. Эми болсо калктын билимдүү катмары аргасыз жер которууда. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Египет Каирдеги Хелван чиркөөсүндө куралчандар 12 кишини атып кетти. Жаңы жыл жана христиандардын 7 январдагы Рождество майрамынын алдында болгон атышууда 3 полицей каза тапты. Кол салгандардын бири полициянын огунан өлдү. Израилдин айыл чарба министри эл сыйынса жаан-жап 4 жылдан бери өлкөнү торган кургакчылык кетерине үмүттөнөт. Уни Ариэл ортодокс жүйөт. Ал динаятчылар жана миңдеген сыйынуучулар менен бирге жүйөттөр ыйыт туткан Иерусалимден батыш дубалына барып сыйынды. Сынчылар андан көрө сууну аяр колдонуу керек деген ойдо. Apple компаниясы эски модельдерин атайын жай иштеттиргени үчүн кечирим сурап, iPhone 6 жана ага чейинки уюк фондун батареясын $50 арзаныраак алмаштырарын убада кылды. Apple жаңы кымбатыраак телефонун өткөрүү үчүн эски түрлөрүн жай иштеткен аппликацияны таркатканы үчүн айыпталган. Бирок компания ал чара уюк фонд батареясынын узагыраак иштөөсүн камсыздамак дейт. Эми технология жана инновация жаңылыктары. Узап бараткан 2017 жылдагы соңку клик баяндамабызга кезек келди. Германиянын Лейпциг шаарында Европанын ири хакерлер жыйыны башталды. Хаос компьютер клубу бул 4 күндүк жыйынга 15 миңге чукул адам катышып, компьютер коопсуздугундагы коркунуч, хакердик чабуул, маалыматтарды коргоо жана жасалма акыл сыяктуу темалар камтылаарын маалымдады. 34-түнчү жолу өтүп жаткан бул жыйын катышуучулардын өздүк маалыматты коргоо максатында белгилүү аймактарда массалык маалымат каражатын чектеп, CCTV камераларын өчүрдү. Түштүк Кореянын өкмөтү криптовалюта соодасын жүргүзүүдөгү алып сатарлыкты жөнгө салуу үчүн кошумча чараларды киргизүүдө. Бул жашыруун криптовалюта эсебин ачууга тыюу салуу жана керек болсо жаңы мыйзам жөнгө салуучу адамдарга виртуалдуу тыйын алмаштырууну жаап салууга мүмкүнчүлүк берет. Британия зоопаркы технология дөө шаасы IBM компаниясы менен кышында жылытууга кеткен чыгымды азайтуу үчүн бирге иш алып барууда. Жылытуу системасы инфракызыл сенсорлорду колдонуу аркылуу жөнгө салынат. Гемпшир шаарындагы Марвел зоопаркында Нуала аттуу антилопа бул экспериментке катышып, жылына 1000 фунт стерлингди сактап калууга салымын кошууда. Спорт. Алексис Санчес 2 гол киргизип, Арсенал Кристал Паласти 3-2 эсебинде утту. Январдагы трансферлерде Чили жылдызы Санчестин келечеги тууралуу ойлонгондор көп. Арсен Венгер болсо командасын Вест Бром менен болчу эмки беттешине даярдап жатканын айтты. Лестердин менеджери Клод Пуэль январдагы трансфер сезону ачылганда бир нече оюнчусун кайра караштырарын билдирди. Алардын арасында нигериялык чабуулчу Ахмед Муса бар. Ал үстүбүздөгү сезондо бир гана оюнга катышкан. Эвертон Бешикташтын чабуулчусу Дженк Тосунга көз артууда. Эвертондун менеджери Сам Аладайс 26 жаштагы футболчуну жылдын алгачкы жана негизги трансфери кылып алып келгиси келет. Жаңылыктардын соңунда Индияда айдоочулардын көңүлүн ачкан жол полициясы кызматкери жөнүндө. Ранжит Сингх аттуу киши Майкл Джексондун көрманы жана соңку 12 жылдан бери Индордун көчөлөрүн бийлеп көзөмөлдөйт. Анын айтымында би жол эрежесин сактоого жардам берет. Жана анын кесиптештери ал жол күзөтчүсүнүн аброюн көтөрдү деп ойлойт. Бирок айрымдар Джексондун айда басуу бийин бийлеп, жолдо иштегесин мазактап жатат деп эсептейт. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен саламатта калыңыздар.